Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Саламат болуңуз. Ашыгы менен аткарылган иштер. Рахмат. Көптөн күткөн жолугушуу. Курултайда сүйлөгөн аксакал көрүнбөйт. Буяк. Ассаламу алейкум. Кандай саламат жүрөсүзбү? Кырсызбы? Каражат болсо, калган ийгилик убакыттан көз каранды. Кулбек Үсөнбекович, бурдан кемеличке акчаны бөлүп койсок, дароо эле салып коет деп атып эле да анан. Бул экранда канча объект салып койдуңуздар? Бул жерде азыркы учурда 15 социалдык объект. Түтүн булатып той жасоого шашкандар. Мына президент бир пәсе салып отырып койду, сүйүнүп атабыз. Мына бүгүн той болду, Кудай кылса буйруса. Бирок Мектеп жок, мектеп. Акасыбызда бир идея чыгып, элибиздин атынан жаңы мектеп курулса, сиздин атыңызды коелук деген. сансыз салынган социалдык объектилерге Сауд өнүктүрүү фондунан кошумча 38 мектеп. Кудай буйруса ошолдон бери жакшы иштер жасалды дейт, анын проекттери иштелип чыккан дейт. Ал үчүн өлкөдө эле эмес, дүйнөдө да тынчтык болуусу абзел. Боордош Палестина элинин оор жүгүн көтөрүшкөнгө, аймактагы кырдаалды жакшыртууга болгон күч аракетибизди жумшоого чакырат элем. Албетте, өлкөнүн аброюн арттырып жаткан ажо дүйнө коомчулугунун назарында. Ананчы президент Жапаровдун көтөргөн демилгелери дүйнө коомчулугунда колдоо таап, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө лайфхак. Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Салам, Кыргызстан. Араб жарым аралдарынан башталып, айтылуу Азербайджан, ордолуу Ош жана казынасы мол Казармандан жыйынтыкталган ажонун апта ичиндеги иш сапарынын урнуттуу учурларын айтып беремин, экрандан алыстабаңыз. 11 ноябрь президент Садыр Жапаров Эр-Рияд шаарына болгон иш сапарынын алкагында Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль-Маршад менен жолугушуп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында турак жай куруунун экинчи фазасы үчүн каржылоо тууралуу пикир алышты. Сиздердин фонд биздин Кыргызстанга көп жардамдарды көрсөтүп келүүдө биз ага терең ыраазычылык билдиребиз. Жана сиздер менен, сиздердин фонд менен мындан ары дагы жогорку деңгээлде иштешүүгө биз дайым даярбыз. Өз кезинде Султан Абдурахман Аль-Маршад фонд кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экенин билдирип, Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду колдоону улантуу ниетин билдирди. Кудай буйруса ошолдон бери жакшы иштер жасалды дейт, анын проекттери иштелип чыккан дейт, дизайндары иштелип чыккан, ошо менен буйруса биз ошол акыркы процедураларын бүтүрүп атабыз. Ошентип Сауд өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы 38 мамлекеттик мектептин курулушуна 50 миллион акш доллары өлчөмүндө каражат бөлүүнү карап жатат. Президент Садыр Жапаров Эр-Риядта Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитине катышып, туура 1 жыл мурда Палестина элине карата орун алып жаткан зордук зомбулуктун токтоосун талап кылганын эске салып, бирок тилекке каршы абал өзгөрбөй жатканына токтолду. Өлкө башчы тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү уюштуруу жана эки мамлекет идеясын илгерилетүү боюнча эл аралык аракеттерди колдоону сунуштады. Боордош Палестина элинин оор жүгүн көтөрүшкөнгө, аймактагы кырдаалды жакшыртууга болгон күч аракетибизди жумшоого чакырат элем. Ал эми Кыргыз Республикасы өз тарабынан бүткүл жакынкы чыгышта адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүүгө багытталган бардык күч аракеттерди колдоого умтула бермекчибиз. Президент Садыр Жапаров саммитке катышкан өлкө лидерлерин Палестина элинин оор жүгүн көтөрүшкөнгө болгон күч аракетти жумшоого чакырып, Кыргызстан региондогу тынчтыкка багытталган бардык аракеттерди колдоорун айтты. Ислам кызматташтык уюму менен Араб өлкөлөрдүн лигасынын деген эки уюмдун деген биргелешкен саммити болду. Анан биздин деген президентибиздин урматтуу Садыр Жапаровдун деген сөзүндө
Палестинанын деген элдин деген көйгөйүн деген айтты. Ошол эки эл, эки мамлекет деген принципти деген Кыргызстан тааныганын, ошону колдогонун, анын Палестинанын деген ошо муктаждыгын баарын тең деген биринчиден баягы согушту деген токтотуу, экинчиден ошол деген саясий чечимди деген ишке ашырыш депчи. Ошондой болуп калган. 12 ноябрь Баку шаары Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча Алкактык конвенциясынын 29 конференциясы 50 миңден ашык адам, 100дөн ашык мамлекеттин лидерлери катышкан иш-чарада өлкө башчысы климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоону көбөйтүүнү жана өлкөн өлкөлөрдү өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион акш долларга чейин жеткирүү керектигин айтты. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Албетте өлкө башчынын демилгеси аны колдоого алган мамлекеттер башкаларга үлгү экени анык. Эл аралык коомчулуктун колдоосун тапкан дагы бир нече долбоорлор бар. Алар жашыл экономика жана энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча аткарылып жаткан иштер. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата бир кесин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарынын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырамын. Кыргызстанда акыркы 60-70 жылда мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарган болсо, башка континенттерде оор климаттык өзгөрүүлөрдүн курмандыгы болууда. Суулардын булганышы, нормадан ашкан ысык Африка өлкөлөрүн азапка салууда. Биз Кенияда жашайбыз. Континенттердеги ар кандай климаттык өзгөрүүлөргө өнүккөн өлкөлөр гана эмес, жалпы адамзат күнөөлүү. Маселен, биздин аймакта суулар булганып, нормадан ашыкча күн ысып жатат. Жалпы адамзат бирдиктүү чара көрүшү керек. Ошондуктан Садыр Жапаров көтөргөн дүйнөнүн үлкөн өлкөлөрү климаттык каржылоону көбөйтүүсү керек болгон демилге заман талабы десек болот. Тышкы иштер министринин убакыт тар экенине карабай пикирин угууга аракет кылдык. Азыр элдин баары климаттын өзгөрүшүнө ылайык ар ким өзүнүн проблемасын көтөрүп атат да. Бизде болсо биз бүгүн Непал менен, Бутан менен башка тоолуу мамлекеттер менен чогуу биз тоо маселесин эң алдыңкы деңгээлге коюп атабыз. Анткени биз жыл сайын өткөргөн сайын бизде проблема көп болуп атат да. Климат өзгөрүүсү. Ошондуктан биз айтып атабыз. Эгерде даже түз жардам бербесеңер, анда биздин тышкы карызыбызды кечип бергиле. Эгерде тышкы карызыбызды кече албасаңар, анда түздөн түз бизге льготный кредит бергиле. Льготный грант бергиле. Биз ошо токойлорду отургузалы, жолдорду оңдойлу, жагы суу келаткан дамбаларды куралы. Ошол жөнүндө биз ар бир мамлекет өзүнүн аракетин кылыш керек. Анан эгерде чогуу иштеп жанагы зеленый климатический фонддор болуп атпайбы? Жашыл фонддор. Алардын акча алышы аябай кымбат. То есть оор да, процедуралар бар. Бирок биз айтып атабыз, андай бюрократияны азайткыла. Биз силер сураган проекттерди берели, даярдайлы. Анан ошого жараша биз сиздер менен түз иштейли деген оюбузду мына 2 күндөн бери айтып жеткирип келатабыз. Президенттин дүйнө коомчулугуна болгон кайрылуулары дүйнөлүк маалымат каражаттарынын назарын бурду. Ар бирине жооп берүүгө убакыт жок. Анткени 50 миңден ашуун адам катышып жаткан иш-чарада президент Жапаров Кыргызстандын ачылган атайын павильонуна баш багып, жетишүүсү абзел. Биз болсо азыр Кыргызстандын ушул атайын аянтчасы бул климаттын өзгөрүшүнө каршы бир
жасаган аракеттери ушул жерде видео аркылуу көргөзүлүп турат. Ал бул жакта болсо Кыргызстан символу болгон ак илдерс. Президент дайыма ушул эл аралык конференцияларда, эл аралык талкууларда жашыл экономикага, жашыл энергетикага болгон өзүнүн долбоорлорун тааныштырып, жашыл экономикага ошол инвестиция тартып келет. Бул жерде болсо ошол жашыл энергетика боюнча Кыргызстандын долбоорлору көргөзүлгөн. Маселен, Камбар-Ата 1 кеси, бул жакта ошо Эңилче кеси, мына ушул энергетикага болгон аракеттердин бардыгы ушул жерде долбоорлор көргөзүлгөн. Бул болсо Кыргызстандын негизги символу болгон боз үй. Мына ушул павильондордон канча адам өтүп аткан болсо, бардыгынын кызыгуусун арттырып жатат. Кийизден жасалган боз үй. Ичинде болсо ушул экология, климат боюнча талкуулар өтүп жатат. Бул кооз боз үйдө Кыргызстандын дүйнө коомчулугуна климат боюнча көтөргөн маселелери тааныштырылып, жашыл экономика жана энергиянын кайра жаралуучу булактары тууралуу долбоорлору презентация болууда. Эми кызыккан инвесторлор сөзсүз бар. Ошон үчүн биз чакырдык да аларды. Министрликтен келип, ошол макеттерин баарын көрсөтүп, Кыргызстандагы гидропотенциал кандай экенин бүт бияктагы мынакей катышуучуларга айтыш керек да. Биякта деген 100 миңден ашык киши жүрөт. Ошонун баардыгы угуп атат, көрүп атат. Сөзсүз түрдө Кыргызстандын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин эстеп калышат дагы. Бул жасап аткан иш аракеттин баардыгы ошого байланыштуу. Бүгүндөн баштап Жаңы Барак айылында ушундай үйлөрдө жашоо очор бачар башталды. Кыш келди, көмүрдөн сабабы. Бул болсо ушул от казан экен. Бул жакка киргенде мына сол тарабымда момдолгон бөлмө, коноктошууга даяр. Бул жер болсо коридору. Бул жакта болсо зал бар экен момундай. Анан бул жакта дагы бир конок бөлмөсү. Мынакей. Бул жакка киргенде болсо мына санузел, бардыгы заманбап, ванна, анан суусу дагы жылуу. Үй жылып калыптыр. Ушул жерде салынган үйлөрдүн бардыгы бирдей типте, заманбап жабдуулар менен жабдылган, жапжаң болгон барак айылы ушул айылда жашай башташат. Кара Суу районундагы Ала Тоо айыл аймагындагы жаңы түптөлгөн Жаңы Барак айылы ушул жылдын 6 май күнү курулушу башталып, 7 ай өтпөй анын жашоочулары заманбап, бардык шарттары бар турак жайлуу болушту. Эми 101 үйдө мындай бат тез аранын ичинде мындай куруп бүтөт деген эмебиз болгон, анан ушундай тез бүткөнүнө биз өтө кубанычтабыз да. Бүтүп калды, дайырсы бүттү, 100%, 100%. Сиз көчүп кирдиңиз да, Ооба, Кудай буйрса келдик мына. Келип, эртеден баштап, Кудай буйрса тиричилик ушактан башталат. Барак айылы буга чейин Өзбекстанда жайгашкан Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп келген кыргыз-өзбек чегара тилкелери такталганда, айылдын жерин алмашуу жолу менен 208 гектар жер Өзбекстан менен алмаштырылып, ушул айылды түптөө чечими кабыл алынган. Кубанычы койнуна батпай конуштуу болгон жергиликтүүлөр ак өргөлөрүндө кой топур өткөрүүгө шашылууда. Ой, эми көчкөн менен бир жол келелекпиз да, пока бүгүн тойго неме кылып. Бачен ар кимдин үйүндө жашады, квартиралап. Балдарыбызды, кыздарыбызга турмушка бере албай, үй таппай, көрүнгөнгө жаман көрүнүп, анан кайракы жерибизден раса чаң жерден чек берген. Ол үйүбүз пут элек дальше дагы эле. Мына президент бир песо салып туруп койду, сүйүнүп атабыз. Эми бул жерде той болот. Мына бүгүн той болду, Кудайга буйруса. Субанов Абдыкар көчөсү Жаңы Барак айылында. Азыр биз негизи көчөсүндө турабыз. Бул жерде азыр мынакей көчөлөргө ат коюлуп, элдер азыр көчүп кирип жатышат. Анан мынакей ушул жерде Кыдыр атасынан тизилген үйлөрдүн курулуш сапатына мыкты деген кепилдик берсек болот. Себеп дегенде 101 үйдүн дээрлик 70%-дан ашыгына үй ээлери курулушка өздөрү катышкан. Демек, курулуштун сапаты мыкты дегенге бул нерсе дагы кепил боло алат.
Айылдагы 101 турак үйдүн түптөлүшүнө отурлай өлкө боюнча дагы ондогон социалдык объектилерде онлайн форматта ачылды. Кылбек Үсөнбекович, бурдан кемеличке акчаны бөлүп койсок, дароо эле салып коет деп атты эле да анан. Бул экранда да канча объект салып койдуңуздар? Бул жерде азыркы учурда 15 социалдык объект, анын ичинде мектептер, бала бакчалар, спорт залдар, бир сейил багы бар. Мунун баары республикалык бюджеттен каржыланып атат. Мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан курулган. Жана ошондой эле Кудай буйрса, урматтуу президентибиз Саднур Кожоевичтин катышуусунда бүгүн ачылыш болот онлайн форматында. Андан тышкары эми айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө мамлекетте болуп аткан жумуштардын алкагында эгер мурун бир объект ачылып ошол жерге жетекчиликтин баарын алып барсак, бүгүнкү күндө объектилерди ачууга биз жетекчилик таппай жүрөбүз да. Бул жакшы нерсе. Ошондой эле онлайн форматта ачылыш жасаган бул ошол мамлекетте болуп аткан иштердин жыйынтыгы, масштабы. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Президент Садыр Жапаров жаңа айылдын түптөлүшү Кыргызстан үчүн символикалуу көрүнүш экенин баса белгиледи. Буга чейин башка өлкөнүн аймагында эксклав болуп калган аймакта күн кечирген кыргызстандыктар өз тарыхынын жаңы барагын ачып жатканын айтты. Жаңа айылга 101 турак үй курулуп, жер астынан таза суу чыгарылып берилди. Көчөгө шагыл төгүлүп, электр сымдары тартылып, трансформатор коюлуп, электр кубаты жетип отурат. Айылда социалдык объектилер, бала бакча, мектеп, көп кабаттуу үй, сейил багы, мечит, футбол таласы, жашылдандыруу эске алынган. Келерки жылкы түшүмдүн камын көрүү максатында айдоо аянтчылары бөлүнүп, учурда 50 гектар жерге дыйкандар күздүк буудайын сээп алышты. Биз жаңы Кыргызстанды курууга бет алган маалыбызда жаңы барак айылынын түптөлүшү дагы жакшылыкка, ийгиликке, өнүгүүгө төлгө кылып койсок болот. Милдетибиз, мамлекеттин милдети, өз ар бир жаранды караш, көңүл буруш. Мына эми өзүңүздүн жерге келип жыргап калдыңыздар го. Жергиликтүү эл менен баарлашкан өлкө башчысы айылдын алдыдагы инфраструктуралык өнүгүү жолунда айтып берди. Анан азыр сөзүмдө да айтып кетпедимби, жана бийик кабат үйлөрдү салабыз, ушунун жанына эле кошуна кылып мен команда бердим, тапшырма бердим, жакында келип ишти башташат. Анан баягы жетпей калган бир келин, эки келин кармап отургандар да бар да үйдө турабы, бир үйдө. Ошолорго беребиз. Бирок ипотека аркылуу 20-25 жылга деп туруп. Анан да элдин эсинде калган жергиликтүү аксакал менен амандашып, азил чыны аралаш пикир алышты. Курултайда сүйлөгөн аксакал көрүнбөйт го. Буякта. Ассаламу алейкум. Кандай саламат жүрөсүзбү? Кызсызбы? Өткөндө келгениңизде, ооба. Жолукпай калдым эле. Мен эми умрага барып келдим. Анан жакшы, рахмат. Умрага барып, элибизден сурадым. Ынтымакты бер, рызкы бер элибизге. Бардыгы жакшылыктарды берген Кудайым деп. Анан эми сизден сурадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Саламат болуңуз. Кара Суу районунда Евразия Групп индустриалдык логистикалык борбору ишке кирди. Жалпы суммасы 40 миллион акш долларын түзгөн долбоор жеке инвестицияларын жана фонддор менен банктардын колдоосунун негизинде ишке ашырылды. Борбор тигүү буюмдарын чыгарууга адистешкен жана долбоорду кубаттуулугу жылына 1 миллион бирдикти түзөт. Жалпысынан 600 жаңы жумуш орундарын түзгөн ишкананы өлкө башчысы көрүп чыкты. Инвестициянын көлөмү Евразия групптун алкагында 40 миллион доллардын тегерегинде. Бүт кластерны бүткөндөн кийин азыр биринчи этапта 5 миллион бул тигүү фабрикасы 400 орунду биринчи этапта негизи мощность 600 орунду фабриканы куруп бүтөт. Экинчи этабында ушул боечу цех, андан тышкары ушул пахтадан жип ирип, андан кийин ошол кездеме токуй турган толук кластер болот. Андан тышкары азыр ушул эң биринчи максат бул
пахтанын үйрөнүн алмаштырып мындай продуктивдүү үйрөндөрдөн берип анан кийин толугу менен ушул бир жерден пахтанын иштетүү процессин камсыз кылуу. Негизинен мощностька киргенден кийин бул фабрика күнүнө 20 тонна пахтаны өндүргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Президент Садыр Жапаров индустриалдык логистикалык комплекстин ачылышы региондун өнөр жайын жана инфраструктурасын өнүктүрүүдө маанилүү кадам болорун белгилеп, иш чара соңунда жергиликтүүлөр менен баарлашты. Өлкө башчынын андан аркы сапары 3 облус менен чектешкен 9 тора районунда уланды. Анда социалдык, экономикалык, инфратүзүмдүк, маданий иштердин жүрүшү менен таанышты. Ошентип мына сиздердин райондо эң баягы чоң транзиттик бир районго айланып калат. Бул жерде дагы бир топ жумуш орундары менен камсыз болот. Мына аэропортубуздарды оңдоп бердик. Кудай буюрса, ушул март, апрель айларынан баштап Бишкек 9 торо каттамы иштеп баштайт. Садыр Жапаров бул райондо социалдык экономикалык мааниси чоң жолдор салынып, ал эми райондогу ички жолдорго асфальт төшөө ырааты менен жүрүп жатканына токтолду. Кыш катуу бул өрөөнгө зарыл болгон Бишкек Ош жолун билесиздер, Жалал-Абад маданият тилкесин реабилитациялоо иштери аяктап калды. Ал эми түндүк түштүк альтернативный жолунун курулушу болсо, ушул келе жаткан 25-жылдын май айларында буюрса, жай айларында толук аяктап калат деп турабыз. Мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар менен баарлашып, бала бакчаларды ачуу, таза суу менен камсыздоо, туруктуу интернет байланышы, ички жолдорду жакшыртуу жана социалдык маселелерди көтөрүп, алар боюнча президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө тиешелүү тапшырмаларды берди.